мына трипс көрдүңбү? Трипс менен эме болгондо мындай былдыр-былдыр болуп калат да. Трипс. Анан ак кебер болгондо бууланып, күнөсканада бууланып, анан тамчылар өсүмдүктүн үстүнө тамчылаганда ошол ак кебер оорусунун пайда болушуна жана таралышына негизги ыңгайлуу шарт түзүлөт. Ошол себептен ошо тердегенди бууланууну азыраак кылыш керек да, алдын алыш керек. Нымдуулукту норма менен сактаганды камсыз кылыш керек. Урматтуу фермерлер, азыркы учурда күнөсканада өстүрүлгөн жашылча жемиштер өзүнүн түшүмүн берип аткан учуру, ошол менен эле биргеликте бул күнөсканада абдан көп зыянкечтер жана илдеттер фермерлерди кыйнап жатат. Бул күнөсканада ак кебер оорусу абдан таркап каптап кетиптир. Дээрлик 100% томатты ак кебер каптап, андан тышкары дагы козу карын козгогон илдеттер, бул фимоз, антракноз, септориоз ооруларын байкап атабыз. Бул ошол козу карын оорundулары ошол күнөсканада абдан көп шарт түзүлөт да, ыңгайлуу шарт түзүлөт. Себеби дегенде бул жакта температура жетиштүү жана нымдуулук дагы ыңгайлуу болгондуктан булар абдан тез таркап жана чоң зыян келтирет да. Ошол себептен биз бул ооруларга каршы ошо триходермин биологиялык препаратын сунуш кылабыз. Бул Байдыйкандагы триходермин биопрепараты Харзианум деген фитопатогендик микроорганизмдер козу карындар түзөт. Себеби дегенде алар абдан күчтүү келип, бүт бир гана козу карын козгогон илдеттерди гана эмес, бактериялар козгогондо илдеттерди жок кылуучу касиетке ээ. Булар мисалы упаковкасында 1 килограммдык, 1 граммда 2 миллиардтан жогору мицелийлер жайгашкан. Ошол мицелийлерди колдонгон учурда алар же кыртышка же өсүмдүккө түзгөндө алар оору козгогуч, илдет козгогуч микроорганизмдерди жеп жок кылат. Бул козу карын козгогон илдет болгондуктан ушинтип тамырдын, жалбырактын чекелеринен каратып, чиритип, анан кийин бүтүндөй өсүмдүктүн куурашына алып келет дагы, ошо менен өсүмдүк жок болот да. Ошол себептен томаттарда мынчалык деңгээлде тарай электе, таркап кете электе илдеттер менен алдын ала күрөшүү абдан чоң мааниге ээ. Бул бир гана мындан тышкары тамырынан ошо черная ножка кара чирикти да байкаса болот да. Харзианум препараты биологиялык болгондуктан эч кандай айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сапатына жана адам ден соолугуна эч кандай зыяндуу таасир көрсөтпөйт. Булар табигый антибиотик бөлүп чыгаргандыктан баардык илдет козгогуч козу карындарды жана бактерияларды жок кылганга жөндөмдүү болот. Буларды колдонуу нормасы, мисалы, эгерде ачык кыртышта колдонсок 1 гектарга 1-2 килограмм колдонсок, ал эми бул жабык кыртышта буну тамыр аркылуу же жалбырак аркылуу иштетип бериш керек. Ал үчүн 10% эритмени даярдоо бул жетиштүү болот. Эгерде илдет абдан көп таркаса, анда бул иштетүүнү бир нече жолу кайталаш керек. 5-7 күн аралыгы менен 10% же 15% эритме даярдап, ошону томатты же бадыраңдарды жалпы иштетиш керек да, тамырынан да бериш керек. Андан тышкары үстүккө вегетациялык органдары, бул жалбырактары, бутактары аркылуу дагы берсе жакшы эффект болот. Мисалы 10 литр сууга 100 грамм триходерма харзианумду салып, эритип, аны жалбырак аркылуу берсек, ал эми эгерде силердин сугаруу режимиңер тамчылатуу аркылуу болсо, анда ошол бакты, жалпы бактын көлөмүн билип алып, ошол жерге 10%, мисалы 3 тонналык бак болсо, ал жерге 3 килограмм триходерма харзианум саласыздар. Эгерде 1 тонналык болсо, анда 1 килограмм, 100 литрлик болсо 1 килограмм, эгерде 1 тонналык болсо 10 килограмм салсаңыздар жетиштүү болот. Ал эми триходерминди бир гана жашылча эмес, баардык өсүмдүктөргө колдонуп, бүт илдеттер менен күрөшсө болот да. Буну азыркы учурда, мисалы, ачык кыртышта топуракка берип, топуракка сакталган илдет козгогучтарды өлтүрсө болот. Андан тышкары биогумус же болбосо биокомпост даярдап атканда, андагы илдет козгогучтарды өлтүрсө болот.